Бишкектеги Ала-Тоо ресторанында улангандардын саны көбөйүшү мүмкүн. Бул тууралуу Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын башчысы Гүлжигит Алиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда 52 адам ооруканага жаткырылды. Бизге 52 адам жаткырылды. Алардын 7-өө балдар, эң кичүүсү 2 жашта, балдары орто. Улангандардын саны көбөйүшү мүмкүн. Анткени өзүн начар сезип келгендер токтой элек, деди Алиев. 1 апрелде Борбор калаадагы Ала-Тоо ресторанында белгисиз тамак ашка уланган 52 киши ооруканага кайрылган. Бул факты боюнча учурда мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык кызмат иликтөө баштады. Ош Ысык көл нарынан келген 190 киши тойдон ууланган. Бейтаптардын керектүү анализдери алынып, ресторанды текшерүүтери жүрүп жатат. Ресторандын жетекчилиги түшүндүрмө берүүдөн карманууда. Коомдук тамактануучу жайлардан ууланган учурлар буга чейин да бир нече ирет катталган.